Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусунда укук үстөмдүгүн камсыз кылууда Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун ролу темасында тегерек стол болуп өттү. Замирбек Базарбеков жаңы Конституциянын кабыл алынышына байланыштуу Конституциялык сотко өзгөчө роль берилгендиги боюнча атамекендик юриспруденциянын алдында баш мыйзамдын жана жалпы мыйзамдын бекем негизин табуу милдети тургандыгын белгиледи. Конституциянын жана анда бекемделген институттардын натыйжалуу укуктук кепилдиги Конституция менен корголгон конституциялык түзүлүшкө гана эмес, Конституцияда каралган конституциялык кепилдиктерге да ар кандай аракеттерге туруштук бере ала тургандай тартипте уюштурууну талап кылат. Конституциялык кепилдиктердин коргоонун жана коргоонун мындай жолдорунун бири конституциялык көзөмөл аркылуу ишке ашырылуучу кабыл алынган жана күчүнө кирген мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын конституцияга ылайык келишин текшерүү болуп саналат. Конституциялык сот тарабынан сунушталган конституциялык көзөмөл органы өтө олуттуу иш аракеттердин арсеналына ээ болуу менен өзүнүн аракети менен терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн болгон чечилгис карама каршылыктарды жаратуу үчүн бул курал өтө этияттык менен колдонулууга тийиш. Жогорку соттун төрагасы Кыргыз Республикасынын судьяларынын ассоциациясынын коомдук бирикмесинин ролу судьялардын укуктарын жана кепилдиктерин коргоодо маанилүү экендигин баса белгиледи. Аталган бирикменин ишмердүүлүгү сот тутумунун ишин жакшыртууга, сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга багытталган. Ассоциациянын жигердүү иши соттордун көз карандысыздыгын чыңдоо, ошондой эле калктын сотторго болгон ишенимин жогорулатуу үчүн зарыл экендигин кошумчалады. Иш чаранын катышуучулары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын новеллаларын, Жогорку сот менен конституциялык соттордун өз ара мамилелери, эл аралык тажрыйбалар туурасында талкуу жүргүзүштү.